Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечээ күнү Элдик медиа жана Говори ТВ интернет ресурстарына Кара Балта шаарынын жана Жайыл районунун ДЦП менен ооруган балдардын ата-энелеринин кайрылуусу болгон. Ага ылайык ушул бир айдан бери алар эч кандай гуманитардык жардам ала албай, ушул жергиликтүү бийликке кайрылганда алар силер уже алгансыңар деген маалыматты берген. Анан тизмеде турасыңар алган адам катары деп ушундай жооп берген. Анан албагандыгы боюнча бизге маалымат айтып, бизге кайрылган. Ал боюнча биз ошо кечээ күнү эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка атайын расмий кайрылуу жасадым. Бул жерде ушул фактылар боюнча мындан сырткары мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул гуманитардык жардамдагы продукталардын кымбат баада сатылып алып аткандыгы боюнча дагы маалыматтар айтылып келет. Ошолордун баардыгын тизмектеп, жана ошого окшогон дагы башка көрүнүштөр боюнча тиешелүү териштирүүлөрдү жүргүзүү боюнча өтүнүч кат менен кайрылдым. Биз дагы бир жолу айтып кеткибиз келет. 12-27 түндүк KG системасы боюнча бардык жардам алгандарды тизмекке киргизип, бул боюнча бул тизмелерди биз тиешелүү укук коргоо органдарына беребиз. Мынабы кат менен мен азыр ушул бардык тизмелерди өткөрүп бермекчимин. Мындан сырткары коомдук тараптан дагы коомдук көзөмөл комиссиясыны түзүп текшерүүгө жетишебиз. Андыктан кээ бир кыска бойлук кылган биздин жерлердеги кызматкерлер, мен сиздерден суранат элем. Бардык фактылар боюнча териштирүүлөр жүргүзүлөт. Мындан сырткары биз ушу ар бир жаран өзүнүн системадан кирип, анын атына кандайдыр бир жардам алды деп маалымат киргизилгендиги боюнча дагы текшерүү боюнча азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса жакын күндөрдө бул мүмкүнчүлүктү дагы биз коомчулукка беребиз. Андыктан мен ойлойм, бардык ушул туура эмес иштер ачыкка чыгат.